Өлкө аймагында мектептерде акылдуу мектеп долбоору ишке ашып жатат. Анын алкагында мектептер заманбап маалымат техникалары менен жабдылып, ар бир мектепте интернет менен байланыштырылган. Андан сырткары электрондук китептер менен камсыз кылуу да каралган. Ал ортодо адистер муну учурдун талабы экендигин белгилешүүдө. Өлкө боюнча 10 мектепте акылдуу мектеп долбоору Азия өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосу менен ишке ашууда. Талас облусунда мындай ири долбоорго Бакай Ата районунун Өзгөрүш айыл аймагындагы Үсөнбай Акынбеков атындагы орто мектеби кирип, банк тарабынан 7 миллион сомго мектепке заманбап технологиялар коюлду. Бул акылдуу мектеп долбооруна өзү 20-жылдын башында аракет кылып баштаганбыз. Бул иштин башталышында анда биздин Бакай Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Марат Доронбеков агайдын салымы чоң. Ошол агайдын демилгеси менен ушул биз жака тартылып келип калды деген ойду айткым келет. Бул акылдуу мектеп долбоору өзү республика боюнча 10 мектепке кирген. Ошол 10 мектептин ичинен Талас областы боюнча ушул биздин Бакай Ата районундагы Үсөнбай Акынбеков атындагы орто мектеп ушул долбоорго киргенбиз. Анан ортодо бир убакыт өтүп, анан былтыркы 21-жылдын ноябрь айынан баштап ушул айтылган эмеректердин баары мектепке келип түшүп баштады. Эң эле биринчи агни түшүп келди, 15 уштук 15 дана. Анын баардыгын ошол ар бир кабинетке бирден коюп, коридорлорго чейин коюп жайгаштырып койгонбуз. Андан кийинкилери болсо интерактивный доска келди. Бул интерактивный доскабыз 3 дана келди. Алар ушу химия, физика, биология кабинеттеринде коюлду. Ошол менен бирге эле 16 дана патологичный проектор келди. Ошол менен бирге эле кайра 16 дана экраны да келди. Алардын баардыгын ошол 16 кабинетке жайгаштырып, ушул күндө мугалимдерибиз пайдаланып сабактарыбызды өтүп жатабыз. Химия, физика, биология кабинеттерине парта, стулдар келди окуучулар үчүн. 45 парта, 109 дана отургуч келди. Ал эми мугалимдер үчүн атайын столдор келген. Аларыбыз 20 стул келди, 20 стол келген. Ошол менен бирге компьютерный классыбызга 23 дана ошо компьютер жайгаштыра турган столдор келген. Эми ушул күндө ошо компьютерлерибизде 56 дана келиш керек эле, аны күтүп атабыз, бирок келет. Бул боюнча министрликке кайрылып өкүлчүлүктөрүнө, анан ушул 2022-жылы келет деп айтылган. Ошол менен бирге эле химия, физика, биология кабинеттеринин лабораторияларына 8 данадан шкафтар келген. Аны дагы ордуна коюп жайгаштырып ушул күндө эмгек кылып жатабыз. Физика, химия, биология кабинеттерине 75 уштук дана планшет келген. Ал планшетти ошол мугалимдер өздөрү ар кимисе химияга таандыгы, химияга белги коюп, физика, биология деп белги коюшуп, ушул күндө аны да пайдаланып жатышат. Окуучулардын электрондук китептер менен билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, мектеп интернет байланышы менен туташтырылган. Долбоор акылдуу мектеп деп аталып, мектеп окуучуларынын билим алуусун жакшыртууга жана окуу процессинде заманбап техникаларды колдонууга багытталган. Планшеттерди ачып дайындайбыз. Сабакты баштайт анда, балдар. Бүгүнкү сабактын темасы жарыктын дисперсиясы, түстөр, алардын толкун узунлуктары жана ошондой эле түстөр биздин турмушта. Демек, бул сабактын башталышында биз эмне коебуз, балдар? Биринчи сабакка максат коебуз, Демек, бүгүнкү сабактын максатында эмнелерди биз билишибиз керек экен, балдар. Демек, сабак жүрүшүндө биз бүгүн
дисперсия кубулушу жана түстөр боюнча тереңирээк түшүнүк алабыз. Жана ошондой эле түстөрдүн толкун узундуктарын салыштыра билебиз. Анан түстөрдүн турмуш тиричиликтеги маанисин аныктайбыз. Кандай мааниге ээ экенин. Дисперсия кубулушу. Демек, бул жерде балдар эмнени көрүп жатабыз? Өңдөрдү, кандай өңдөрдү көрүп жатабыз? Ар кандай. Дагы эмнени көрүп жатабыз? Асан үсөн, кыргызчасы. Демек, бул жерде 7 түстүн көрүп жатабыз. Дисперсия кубулушу боюнча, демек, ушул 7 түс жөнүндө эмне кылат экенбиз? Түшүнүк алат экенбиз, маалымат. Эми бул азыркы жаңы келген бизге оборудованиялар бизге өтө эле ыңгайлуу болуп калды. Мугалимдер үчүн дагы, окуучулар үчүн да өтө ыңгайлуу. Анткени бул жерден биз жалаң бул интерактивдүү доска, будан биз сабакты интернет аркылуу да колдонсок болот. Сабактарды алып жаңы жана ошондой эле бул доскасы менен да иштесек болот. Бул жерде көп функционалдуу да бул бизге берилет. Функциясы өтө көп. Мисалы, бул жерде бизде экран алабыз. Бул негизги интерактивдүү доскабыз. Бул жерден эсеп чыгарабыз балдар менен. Ар кандай бул жерден калькуляторду да колдонсок болот ушул эле. Балдар эсеп чыгарып атканда калькуляторду колдонуп анан чыгарышат. Андан тышкары мен бул жерден кирем дагы атайын бул жерде бизге компьютер берилген. Компьютерга кирсек дагы болот бул жерде. Мен телефон менен өзүм сабак өтөрдө интернетке кошуп алам бул жердечи. Анан доступ ачып алам дагы интернетти кошуп, точка доступан кошуп бул жерден мен каалаган сабактарымды балдарга өтөрөм. Бул жерден YouTube'га кирип, мисалы, видео сабактарды алып, балдарга көргөзө алам да. Мисалы, азыр 10 класстын сабагын алсам, Багат сынабы балдар. 10 класстар үчүн физика жерде сабак өтөрөбүз дагы көргөзүп, мисалы, сабак өтүлүп аткан жерден керектүү негизги жерге алып келип, мисалы, басымдары жана күлөттөрү, басымдары жана абсолюттук температураларын билүү, сабактарды түшүндүрүп кетели. Эми бул жерден эле эгер мен бул жерге дагы башка өзүм түшүндүрүп кетсем, муну стоп кылып коюп токтотуп. Бул жерде мен өзүм каалаган кайра өтөрсөм болот. Бул жерден дагы өзүм колдонорсом болот, үстүнө түшүндүрмө берип. Мисалы, бул жерден Мисалы, мына көлөм, биринчи көлөм бул изобаралык процесс болгондуктан Гей-Люсактын закону деп, мисалы, биринчи көлөм менен бул экөө кайчылаш көбөйтүлөт деп бул жерден көргөзүп, анан доска бул жерге жазып берсем болот. V1 T2 барабар V2 T1 деп. Доска менен эки жак менен колдоно берсем болот да, тегиз болуп калат. Дагы ошондой эле ошо эми интернеттен карап ар кандай маалыматтарды ала беребиз доска аркылуу, панель аркылуу. Ошо мунун эң аябай бизге пайдасы өтө жакшы болуп атат. Бул физика кабинети. Мында кадимки досканын ордуна акылдуу панель менен мугалимдер иштешет. Анын өзгөчөлүктөрү жана мүмкүнчүлүктөрү кеңири. Кереги өтө бар экен, жакшы бул планшеттерди. Анткени биз мисалы мен буларга көп учурда сабак учурунда мисалы сабакты бышыктоо үчүн тесттер берилет. Ал тесттерди мисалы экрандан же болбосо бул жердеги проектор менен тестти берсем, булар жанагы Google'дан атайын тесттерди планшет аркылуу эле белгилеп, тоголоктоп өздөрүнүн фамилияларын жазат үстүнө, анан планшет аркылуу эле кирип туруп,
Анан результат өзү автоматтык түрдө чыгып калат да планшет менен. Мугалим үчүн акылдуу панель ал эми окуучулардын ар бирине интернетке кошулган планшеттер. Долбоордун алкагында 75 даана планшет мектепке берилген. Бул өз кезегинде сабактарды өтүлгөн темаларды түшүнүү жана кошумча маалыматтарды бир эле мезгилде таап, билип алуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк дешет окуучулар. Мурун биз бул проектлер келе электе бизге мындай шарт түзүлө электе, биз китеп менен эле чектелип калчык. Китептен ошол нерсени окуп, ошол нерсени түшүнүк айтып жана эсеп чыгарчык. Ал эми азыр болсо бул проектлер менен ар кандай бул телевизор өзү көп функциялдуу. Ошонун себеби менен бул мисалы мурун чектелип калса, азыр болсо биз көптөгөн маалыматтарды, китептен тышкары маалыматтарды алып жатабыз. Бул нерсенин бизге шарт түзүлгөнү бизге аябай эле жакшы болду деп айтсам болот да. Бул мектеп Талас областы боюнча жалгыз мектеп. Бул мектепке ушундай проект келгенде биз кубансак, сыймыктансак болот. Жана биз бул китептен башка тышкары көптөгөн ноутбук, телевизорлор келди. Ошолор менен бизге да тест ар кандай заданиялар келсе, андан да тышкары көбүрөөк маалымат менен кызыктуураак кылып жооп бергенге дайынбыз жана изденгенге аракет кылабыз. Учурда республикадагы мектептердин 25% компьютерлер менен камсыздалса, 9%-ында гана интернет байланышы бар. Өсүп келе жаткан муун дүйнөдөгү маалыматтык техниканы колдоно билип, ал аркылуу билим алууга шарт түзүп берүү зарылчылыгы бар. Камалдын бири. Карайбыз да, биз бул жерден эмне тандайбыз? Түстөрдү тандайбызбы? Силерге кандай түс жагат? Сары, кызыл түс. Биз ушунга чейин жакындан баштап биз бул интерактивдүү эмне менен иштей баштадык? Телевизор менен иштей баштадык. Эмне карайбыз да, мен сары түстү тандайбыз. Сары түстү тандап карайбыз. Жазабыз. Ушунга чейин биз жазганы билебизби балдар? 40 амалдын бири. Биз түстү тандап кетебиз. Биз эгер туура эмес жазып алсак, тамганы калтырып кетчү болсок, биз эмне кылабыз дайыма? Бул өчүргүчү менен толук өчүрөбүз. Болбосо ошол эле тамганын эмне кылабыз? Тамга туура эмес болсо, ошол эле бир тамганы эмне кылып кетебиз? Мына өчүрүп кетебиз. Анан биз кайра эмне кылып жазабыз? Тууралап жазабыз. Акылдуу панель планшет менен мектептин 3 классы толугу менен жабдылган. Сабак өтүүдөгү ыкмаларга жараша, мында башталгыч класстын мугалимдери үчүн да сабак өтүүгө шарт түзүлгөн. Биз ошол аркылуу жакшы балдарга демилге бердик, кызыгуулар жаралды. Биз сабагыбызды аябай пайдаланып, жакшы колдонуп, буюрса балдарга деген келечегине жакшы нерселерди ойготтук десем жаңылбайм. Бул жерден биз жетекчилерге ыраазычылык билдирип кетсек болот. Анткени биздин мектебибизде ушундай акылдуу мектеп деген жакшы демилге менен балдар да өзүн ушундай демине дем, күчүнө күч, ой жүгүртүүлөрү да, тапкычтыгы да ушул интерактивдүү панель менен жакшы нерселерди ойлоп, жакшы жооп берүүлөрү, мисал маселе иштеп чыгарган жазуулары, чыгарган мисалдары, эсептери жана кол жазмаларды да ушундай оңдоп, биринен бири аша түшүп жакшы иштеп баштадык. Бизде аябай кызыгуу жаратылды. Үйсөнбай Акмбеков мектебинин окуучулары абдан жакшы кызыгуу менен 1-класстан 11-класска чейин окуучулар аябай мугалим менен терең билим алып жатат десем жаңылбайм. Эми да жана бул доскабыз менен биз аябай жакшы пайдаланып, жакшы иштеп жатабыз. Балдар менен биргеликте бир жак бети маркерный доска, бир жак бети магнитный доска болот. Биз магнит менен кошо сүрөттөр жабыштырганда жакшы иштейбиз.
Долбоордун алкагында мектептин ичине 89 даана видео байкоочу камераларда орнотулган. Алардын баары үндү берүүгө да мүмкүнчүлүгү бар. Бул мектептеги тартипти көзөмөлдөөгө шарт түзүлүп, балдардын коопсуздугу үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк. Майда кабинеттердин баардыгына коюлган ушул камералардын жардамы менен ар бир кыбыр эткен кыймылдардын баардыгын ушул жерден көрүп байкап турабыз. Кээде өзүм окуу бөлүм башчысы болуп иштегендиктен ачык көрсөтмөлүү сабактар болгондо кээде бул жерде жумуш болуп калганда жетишпей калам. Ошол учурда ушул кабинетке келип, мугалимдин кандай сабак өтүп атат, сабак өтүү структурасын, методикасын ушул жерден байкап, анализ берип койсок дагы болот. Анан биз өзү окуучулар менен иштешкендиктен эми бала болгондон кийин ар кандай уруш талаштар болуп кетет балдардын арасында. Анан ошолорду териштирүү учурунда кимисиникке туура, кимисиникке туура эмес, ошол учурларды дагы ушул камерадан көрүп, анан териштирип ошол балдарды оң жакка тарбия берилиги да, үндөгөнгө дагы аябай чоң жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет да. Бул азыркы коюлган 80 камераны бул үнү менен жазылат, үнүнөн тышкары 2 айга чейин сакталат да запистер. Мисалы үчүн кээ бир класстарды көрө турган болсок, бул жерден үнү чыгып, кандай сабактар өтүлүп атат, ушул жерден анализ болот. Бул жерде азыр кыргызча мугалимибиз Бекмир Саковдун 80 жылдыгына карата тарбиялык сабак берип атат да. Анан ушул балдардан интервью алып, слайд жасаган да, ошону тартып даярдашып атат. Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен 7 миллион 788 сомго келген бул заманбап техникалар мектептеги билим сапатын жакшыртууга салымын кошуп жатат. Ал аркылуу мектепке 3 даана акылдуу панель, 89 видео байкоочу камера, 75 планшет, 56 даана компьютер, 16 проектор, эмеректерден жаңы парта стулдар, лабораториялык класстар үчүн шкаф жана башкалар да келген. Ал эми интернет байланышын өзгөрүш айыл өкмөтү камсыз кылууда. Негизинен окуучулардын дагы ушундай жаңы эмеректердин келгенине окуучуларда бир окуйун, аракет кылайын, биздин мектепке ушундай жакшы нерселер келип атат деген кубанычтары көздөрүнөн байкалып турат да. Анан ушул баардык нерсе болуп турса, баардыгы жетиштүү болсо, окуучунун дагы, мугалимдин дагы иштейин, окуйун деген аракеттери күндөн күнгө күчүнө кирип атат. Буйруса жакшы иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Ошон менен бирге эле ушул Азия өнүктүрүү банкынын дагы 80 даана көзөмөлдөөчү камералар коюлган. Алардын баардыгы ушул күндө иш жүзүнө ашырылып иштеп жатабыз. Буйруса мугалимдердин мойнунда да чоң жоопкерчилик бар. Анткени улам заман талабы, улам жаңылануу, өсүү, алдыга жылуу деген нерсе мугалимдердин көкүрөгүнөн орун алган. Мына ушундай жакшы эмеректердин арты менен мугалимдерибиз дагы күндөн күнгө күчүнө кирип аракет кылышып, окуучуларга жеткиликтүү темаларды табып, интернетке кирип изденишип, анан ушул окуучуларга билим берип жатабыз. Эми негизи интернеттегиден кыйналып келебиз. Ошентсе дагы биздин Өзгөрүш айыл аймагынын башчысы Надырбаев Замирбек ушул өзү бизге телефон менен сүйлөшүп, райондо, Бакай Ата райондугу менен, анан бизге интернет тартырып берген. Ушул келген нерселердин баардыгын ушу интернет аркылуу окуучуларга жеткиликтүү билим тарбия берип иштетип жатабыз. Билим берүү жаатындагы мындай жаңыланууну мамлекеттик деңгээлде да ишке ашыруу иштери жүрүп жатат. Акылдуу мектеп долбоорунун алкагында мамлекеттик каттоо кызматы менен биргеликте окуучулардын бирдиктүү реестрин түзүү пландалууда. Анын аркасында окуучулардын сабакка баруусу жана жетишкендиктерин көзөмөлдөө да пландалууда.